Өзүмдү башка чөйрөдөн издеп, нан таап жеп жүрсөм да, өнөр деген жетелеп, өз үйүнө чакыра берет деген таланттуу жигитти Нур Кежей сайтынын окурмандары менен тааныштырмакчыбыз. Толук аты жөнү Молдобаев Мукай Алмазбекович. Туулган жери Бишкек шаары, туулган жылы 1990 жыл, бою 1,88 м, салмагы 120 кг, билими юридикалык академия, үй бүлөлүк абалы бойдок, сүйгөн саны 7, урааны ар дайым алга. Ушул ыр тапчыгыңызга эмне себеп болду деп, талант сизге кайдан келди эле? Ассаламу алейкумдар. Баягы бул талант деген өзү баягы өзүмдүн бир тууган чоң атам бар, Шайлообек деген. Чоң атам баягы жаш кезинде көп тойлордо ырдачы, негизи таланты күчтүү, үнү бекем киши болчу да. Анан ошонун баягы тойлордо ырдап жүрүп, тойлордо биринчи орунга ой салынса, күчтүү приздердин баарын барып ырдап утуп келчи. Анан кичинекей кезимде жайлоодо, боз үйдө астына жаткызып ырдап берип, мен уктаткандар эсимде бар да. Анан баягы ошо чоң атамдан өткөн мураска деп ойлойм да, аккан арыктан согат дегендей. Ошо чоң атамдын немелери ошо мага тийсе экен деп ойлойм. Ырдын сөзүн, обонун ким жазып берип атат, же өзүңүз да бул тарапка шыктарды ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Ырларыңыздын обондору жөнүндө сөз кылсак, сөзү жөнүндө. Бул көптөн бери баягы кыргыз эстрада жылдыздары, мисалы Мирбек Иманбеков, Султан Садыралиев, Акбар Сүйүнбаев деген менин чыгармачыл досторум болуп, баягы көптөн бери ушу адамдар менен катташып келем, булардын баягы концерт берип, чыгарган ырларына күбө болуп өзүм, анан ушулар дагы мага кичине себеп болду деп ойлойм да. Анан баягы азыр иштеп жаткан сөздөрүм болсо, мен ырлардын сөздөрүн өзүмдүн жакын досум, композитор, гитарист Чыңгыз Турбеков деген досум бар. Сөздөрүн ошол жазып атат, аранжировкасын өзүңүздөр деле кыргыз элине белгилүү Мирлан Абдраев жана Асан Жакпеков деген жакшы кыргыздын таланттары бар. Ошолор менен иштешип жатабыз. Ырчы жигит Мукай китеп менен ар дайым байланышта. Ал тарыхый жана көркөм адабий чыгармаларды окуу үчүн китепканаларга келип турат. Маектешибизди ушул жактан жолуктурдук. Сизге негизи кайсы маркадагы машиналар жагат? Бул машинаңызды качан алдыңыз эле? Баягы марканын машинасында мага негизи өзү Lexus жагат, Toyota жагат, BMW жагат, Mercedes жагат. Негизи өзүм ошо көбүнчө Lexus машиналарын айдайм. Ошо мага комфорту, удобствосу мага жагат да. Кайсы өлкөлөргө барып көрдүңүз, кайсы жактарды тааныдыңыз дегендей? Эми Кыргызстандан бөлөк чет мамлекеттерге, Европаларга барып келгем. Негизи көп эле жерлерди кыдырып, көп шаарларды эле кыдырып келгем. Мукай Алмазбекович спортту сүйгөн жигит болгондуктан, учурда жаш жеткинчек спортсмендерге демөөрчү болуп, материалдык да, моралдык да колдоо көрсөтүп келет. Биз баш баккан зал дзюдо боюнча атайын группа экен. Бул жакта Мукайды урмат көрсөтүү менен күрөштү үйрөнүүдө машыгып жаткан атайын топто суу алды. Олимпийский чемпиондорду, келечектеги Кыргызстан желегин көтөргөн жигиттерди ушул Адлет деген досум жана призер Азии, многократный чемпион республики, участник көп турнирлердин участники, Арген деген иним болуп, азыр бияк Адлет досума жардам берип, өзүнүн Адлет билбей калган нерселерин, өзүнүн секреттерин кошуп, ушу Кыргызстанда келечектеги балдардын өсүшүнө жардам берип атат деп ойлосом, айтсам болот. Кыргызстандын спортсмендерине күйгөн чын биринчи ниет деп ойлойм да. Ниет болсо, калган баары болот деп ойлойм. Анан Кудай буйруса, азыр бияктан күрөшүп,
birinchi, ekинчи республикалык турнирлер болду жакын арада. Ушул залдан birinchi, ekинчи орунга ээ болгон балдар аябай көп болду. Анан жакын арада Кудай буйруса сборго кичине күн ачылар замат эле ошо көлгө жөнөтүшөкпү деп ошо бир өзүнчө чечим кабыл алып атканбыз да. Анан барып биринчи сборду көрүп келип, ошонун сбордун таасири тийсе, андан Кудай буйруса менин бияктагы баягы коллегаларым менен чогуу бир сунуштап чет мамлекеттерге, Европага, жакынкы кошуна Өзбекстанга, Казакстанга сборго жөнөткөнгө Кудай буйруса иншалла ниетибиз ошондо түз коюп атабыз. 5 жылдын ичинде результаттарыбыз 2013 ошо чемпион СНГ болдук, вооруженный сила СНГ дейт. Анан 2010 ошо Кубка мира самбодон 3-чү болгонбуз Казакстандан. Чемпионатты 3 жолу өткөн, ошо взрослыйга ошо. Талап кетет элем ошо жолдош. Көлбаев Жолдошбек байке. Узун өмүр, ден соолук ошо. Бизде келген ошо президент болуп келгендерибизде ошо результат аябай жакшы болуп атат, Кудай буйруса. Президент ошо ден соолук кылат. Анан ошо Бекбулов Талант агай бизди кичинекей кезден бери ошо бизди күрөштүрүп көптөгөн нерселерге жардам берген. Талант агайга да узун өмүр, ден соолук каалайм. Бош убактымда же тескерисинче чарчаганда бильярдка келем. Бильярд спорттун эң маанилүү түрүнө кирет деген Мукай бул жааттан да өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Муну айтканда бул математика деп койсо болот да. Логиканы иштетет, башты иштетет, кандай кылышты, эмне кылышты. Мунун өтө баягы кандай десек, таасири чоң деп ойлойм. Мисалы бильярдтын Kucağıma bekim kısıp suyumun dep ayçelengo. Ak suyum sen elengo, senden başka çok elengo. Kucağıma bekim kısıp suyumun dep ayçelengo. Çürüp kimdi suyur ekensin, kadırına anın jeter bekensin. Torga salıp koyup sıkır güçmenden merezenip kayra yeter bekensin. Ak suyum sen elengo, senden başka çok elengo. Kucağıma bekem kısıp suyumun dep ayçelengo. Ak suyum sen elengo, senden başka çok elengo. Kucağıma bekem kısıp suyumun dep ayçelengo. Uyku salıp meni boldu azgırba. Jaratımdı kozgop kayra janчыба. Бактылуу күндөр өтүп кетти окшой. Сүйдүрөм деп кайра болбогу бара. Ак сүйүм сен эленго, сенден башка жок эленго. Кучагыма бекем кысып сүйөмүн деп айчеленго. Ак сүйүм сен эленго, senden başka çok elengo. Kucağıma bekem kısıp suyumun dep ayçelengo.
Senden başka çok ele o, kucağıma bekem kısıp suyumum dep ayçelen o. Ak suyum sen elen o, senden başka çok ele o, kucağıma bekem kısıp suyumum dep ayçelen o. Мукайдын учурдагы алектенип жаткан жумушу жөнүндө сурап, анын негизги чыгармачылыктагы аракети ыр жаздырып, клип тартырып жаткандыгын билдик. Үн жаздыруучу студиядан анын чыгармачылыктагы достору ага ийгилик каалап, жаңы чыгармалардын жарыкка чыгышына тилектештик билдиришти. Негизи ошо голос запись кылганда эле Мукай мырза келгенде эле аракети жакшы, ошол аракетин караганан биз да кичине аракет кылып, ушул запистерди кылып, колдон келишинче эме кылдык. Мағына Осман Алиев деген өзімдің таласты жерлешім десем болады. Ал байкендірларын мен сыйлаймын, чыгармашылығын сыйлаймын. Ардайым ушул уақытқа чейин байкендірларын алып келем. Өтө маанилүү. Ошон үчүн ошол ырлардын арасынан дагы именно ушул ыры жакты деп айтпайм. Ырлары да жагат магачы. Анан ошолордун арасынан баягы көп жерде биринчи, экинчи, үчүнчү деген нерселер бар, орундар. Ошону биринчи орунда кылып, ушул Ак сүйүм сен элең деген чыгармачылыгын тандап, ошону ырдап чыктым. Ак сүйүм сен элең деген Жанак Осман Алиев ағама таандык ырды жазып чыгардым эле. Ошону клипин тартып, буюрса аяктадык. Кудай буюрса жакынкы арада көрө аласыздар. Өзүңүздүн продюсериңиз барбы же өзүңүз? Жок, мен продюсер жок эле. Баягы өзүм эле кадам таштадым десем болот. Баягы кандай десем, чыгармачылыкта досторум бар, ошол досторум жардам берип келе жатат. Буюрса, Кудай буюрса, ишти оңуна алып чыгам жакында буюрса. Мен негизи өзүмдүн образованием, юридический образование негизи. Мен өзүмдүн кичинекей чакан бизнестерим бар. Ошо бизнестерим менен алектенем. Мени тааныгандар болсо билеттир мен кандай иш кыларымды. Анан баягы Кыргызда макал бар эмес, баягы жигитке 70 аздык кылат дегендей. Өзүмдүн эмне үчүн мен өзүмдүн үстүнөн гитара чертем, өзүм ырдайм, өзүм таланттым болсо, мен эмне үчүн Кыргыз элине дагы бир жакшы сунуштарды кошпойм. Кайсыдыр бир ырчы кимдир окшоткусу келет. Сиз күнүз туткан ырчылардын арасынан же болбосо деги эле жашоодо өзүңүз окшоштурган образ барбы? Кимди айта алат элеңиз? Эми мынчалык деле күмүр туткан эмесмин эч кимде. Күмүр тутуу дегенди мен анча деле түшүнө албайм. Мен ырдаган мисалы ырчы байкелер, эжелердин, досторумдун ырдын маанисине көңүл бурам мен. Ырдын маанисине көңүл бурам. Энеге арналган, атага мисалы Сыймык Бешекеев агабыздын ата кемдегендери бар, эне кемдегендери бар. Баягы ал ырларды уксаң жүрөгүн толкундатып, көзүнөн жаштар чыгып кетет да. Анан мекенди сүйүү, мекенге арналган, кыргыз элине, кыргыз жерине, кыргыз журтуна арналган ырларды, бир тууганга арналган ырларды, доско арналган ырларды мен көңүл буруп угам. Музыкалык аспаптардан сизге кайсысы жакты? Гитара кармап турасыз, гитарага жакты окшойсуз? Мен негизи өзүмдүн кичинекей кезимден бери кыялым болчу гитара үйрөнүү. Эми бир гана гитара эле эмес, пианино, комуз, гитара, аккордеон дегендей. Баягы кичинекей кезимден бери аккордеон, гитара жагат финанска байланыштуу. Гитара албай кызыгып жүргөм да. Анан бир күнү эле ушу магазинге барып
магазинге барып, эрте менен соода кылып, анда мен кичинекей Иса деген иним бар. Мен үйдүн эң кичүүсү, кенжеси. Баягы эрте менен ага баягы каша зат бергенге сүт алганы чыгып, магазиндан бир орус бир чалга кезип калдым. Ошол гитарасын сатып жүрүптү да, магазиндерди аралапчы. Гитараны сатам 500 сомго деп. Анан ошол жерден үйдөн келип, апаман акча бериңиз, мен гитара алышым керек деп туруп, апаман акча алып барып, ошо орустан гитара сатып алгам да. Сатып алып келип, анан ошо менен мен жан дүйнөмдү гитарага арнадым. Күнү түнү гитара, турсам деле гитара, жатсам деле гитара. Ошонтопту үйрөндүм. Үйрөнгөндөн кийин ошо 6-классымда бир жыл өткөндөн кийин туулган күнүмдө менин бир тууган эжем бар, Мира деген. Туулган күнүмдө эжекем мага ошо акчанын күчүнө карабай 20 000 сомго мага жаңы гитара сатып берген. Бул гитарага алып келген бир себеп бар. Талайбек Бектургановдун байкесинин артынан ошо ырларды угуп, анан мен да ушунча чечсем экен деп, мен да кыялданып, анан Кудай буйруса баягы ошол кыялданган баягы эмне деп койсок, целиме жеттим да өзүмдүн. Азаматсыз чоң эмгек. Азыр ошол сизди тааныган буга чейинки бир окумандардын атынан суроо келип түшкөн экен. Ошол сиз чертип жүргөн ырлардан бул деген сунуш сиздин өрөөңүздү уккусу келет. Гитара чертип жүрсүңүз. Аткарып бересиз. Анда эмесе кыска эле кылдап берейин. Кыргыз болгондон кийин кыргыз ырларын угуш керек. Россияда мисалы Виктор Цой дешет, а биздин Кыргызстанда Талайбек Бектурганов байкебиз. Ошонун элесине арнап Талайбек байкенин тарымба садагам тарымы деген ырын аткарып берген. Тарынба садагам тарынба, жауру сен мага кайгырба, жанашар сен басып ал менен, көңүлдү сен антип калтырба, жанашар сен басып ал менен, көңүлдү сен антип калтырба. Башында сен жүрдүң каткырып, сүйөм деп сен мени жактырып, эгерде чын сүйсөң сен мени, мен үчүн кетесиң калтырып, эгерде чын сүйсөң сен мени, мен үчүн кетесиң калтырып. Сен тиктеп менин ай көзүмө, кечирде ыйладың өкүнө, ошондо сенин сөзүңдү угуп, калтырап кетти мен булугуп, ошондо сенин сөзүңдү угуп, калтырап кетти мен булугуп. Себебин уктум мен акыры, ата-энең бербептир тагдырды, болтуруп мени башка менен, кайгыга мени ай калтырды, болтуруп мени башка менен, кайгыга мени ай калтырды. Отурмуш сенеге таш борсун, таш борсун сенеге таш борсун, бирине бирин ай сүйдүрүп, кайрадан мен үчүн кош койсун,
boşboysun, birine birine sürdürür. Kayradan ne için boşboysun. Daha bir soru gelген eкен. Үй-бүлөңүз тууралуу айтпайсызбы? Ойлойсузбу же билдирбей жашайсызбы? Үй-бүлөм тууралуу айтсам, мен 4 жыл туганмын. 4 жыл тугандын экинчисимин. Улуу эжем болуп, андан кийин мен, андан 2 иnim бар. Баягы чогуу ата эне менен турам. Кудай буйруса, жакынкы арада Мекеним деген чыгарманы Мирбек Имамбеков досум менен ырдап чыктык буйруса. Буйруса ошого азыр дайындыктар болуп жатат, клиптер тартылып атат. Аны буйруса ошо көрө аласыздар. Менин Мекеним деген темасына жазылды. Сөзүм Чыңгыз Турдубеков жазды. Ону Мирбек Имамбековдуку. Бул Мекен тууралуу чистый патриотический да. Ошо жерде айтылат. Асмандан жарык көрсөм жылдыз тепил, ак калпак кийгендерди кыргыз тепил деп. Кыргыз элиме каларым тынччылыкта болойлу, аманчылыкта болойлу. Кыргыз элиме, кыргыз жериме Кудай таалам токчулук берсин, жамандыктар болбосун, ар дайым ынтымактуу болойлу, биримдиктүү болойлу, ар дайым эле Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип, аспанда бийик көтөрүп, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып жүрөлү.